Сот адилеттиги орногон өлкө бул өнүккөн өлкө болору талашсыз. Себеби акыйкат соту болгон өлкөгө инвестиция да көп келет. Адам укугу корголгон мамлекетке ишкерлер да коркпой акча салат. Андыктан өлкөнү өнүктүрүүдө эң ириде сот тутумунун адилеттүүлүгүн орнотуу зарыл экенин эксперттер билдиришет. Алардын пикиринде бул тармакты реформа кылууда заманбап технологияга, санариптешүүгө көңүл бурулуп жатканы эң туура кадам. Себеби санарип саясат адам факторун жокко чыгарып, тармактын бетине көө жапкан жемкорлукка болгон сокку дешет. Кыргызстанда бүгүн аябай көп көйгөй маселелер бар. Мына 30 жылдын ичинде болгон. Аны чечкенге сөзсүз сотко кишилер кайрылат да. Анан сот адилеттүү болсо, ачык айкын болсо, анда көйгөй маселе, анан тарынчылык болбойт, адилеттүүлүк болот да. Ошондо мамлекеттик кызматкерлерге, сот системага, кыргыз мамлекетине ишеним болот да. Бул негизги максат. Ошон үчүн президент бүгүнкү күндө айтып аткандай сөзсүз сот реформасын бүтүш керек. Сот укуктук реформа ушу тапта бир нече баскыч менен жана бир нече багыт менен ишке ашууда. Маселен, мыйзамдык укуктук базаны чыңдоо жана кесипкөй адистерди тартуу, техникалык базаны оңдоо. Учурда жергиликтүү соттордун ишмердүүлүгүн оптималдаштыруу максатында судьялардын ротациясы жүрүүдө. Аны менен бирге айрым соттордо судьянын жардамчысы кызматтары кыскарууда. Ошону менен бирге акыркы 2 жыл аралыгында 21 сот имаратында 86 сот залы аудио жана видео жабдуулар менен камсыздалды. Алдыда дагы 25 сот имаратында 77 сот залы заманбап техника менен жабдылат. Жүрүп жаткан сот отурумдары баштан аяк жазылып, архив катары сакталат. Орнотулуп жаткан жаңы техника талаш жагдайлар жаралганда далил катары колдонууга жакшы жардамчы болууда. Кодексте, жазык процессуалдык кодексте бул негизгиси болуп гумандаштыруу. Алсак, жазык кодекс боюнча пробация деген институтту ишке ашып жатат азыр. Андан тышкары тергөө судьясы деген фигура киргизилди. Бул багытта буга чейин аткарылган иштерди улантуу учур талабы. Пандемия соттук укуктук реформанын ишке ашуусуна тоскоол болбошу керек. Президент бүгүн өткөн жыйында дал ушундай талапты койду. Өлкө башчысы өзгөчө сот, жаза аткаруу блокторунда жана пробация жаатында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык тутумун тез арада ишке ашыруу зарыл экенин айтты. Жалпы реформанын өзөгү ушул экенин белгилеп, анын натыйжалуулугу дал ушундан көз каранды деди. Президент тармакка электрондошуу киргенге чейин статистиканы бурмалоо фактылары байкалып, алар кылмыштар боюнча маалыматты жаап жашырууга, адам укуктарын бузууга, коррупцияга себеп болуп келгендигин белгиледи. Мындай кадам сот адилеттигине сөз тийгизип, бүтүндөй тармактын бетине чүмбөт жаап жатканын кошумчалады. Тармакка кирген санарип саясат укук коргоо жана сот системасына коомчулуктун ишенимин кайтара турганын айтты. Жаңы институттар кирип атпайбы? Процессуальный соглашениялар кирип атпайбы? Депонирование далилдер киргизип атпайбы? Аудио-видео фиксация деген бар да. Мынакей сот деген ошо аудио фиксация бүт жазылат. Кантип сүйлөп атат, кантип жүргүзүлүп атат, кандай ар бир участник процесс жооп берип атат. Ошон үчүн менин оюмча коррупция деген азайып баратат. Ушу тапта сот адилеттигине ишенимди жогорулатуу максатында жогорку соттун түзүмүндө 2 өз алдынча бөлүк түзүлдү. Биринчиси соттордун чечимдерине гана жооп берүүчү жана алардын сапатын жогорулатуучу мажбурлап аткаруу кызматы. Экинчиси сотторду материалдык техникалык камсыздоого жана сот аппаратынын потенциалын жакшыртууга көңүл бурган. Сот департамент иштеп жатат. Сот тутумун реформа кылууга эң негизгиси саясий эрк жана каражат керек. Белгилүү болгондой, тармакка бөлүнгөн каражат акыркы жылдары эселеп арбыды. Ал эми саясий эрк бар экенин өлкө башчысы дайым айтып келет. Бүгүн мамлекет жетекчиси соттук укуктук реформаны ишке ашырууда бардык органдар жапатырмак иштөө тапшырмасын койду. Мурда мерчемделген иш-чараларды милдеттүү түрдө ишке ашырууну эскертти. Эми аталган тапшырмалардын жыйынтыгы 2020 жылдын сентябрындагы соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында каралмакчы. Амантур Шергазиев, Ала Тоо 24.